Коргоо министрлигинин армиясынын көчмө концерт уюштуруучулары Бишкек Ош жолунда бара жатып автоунаасы ала салып бир аскер кызматкери каза болду. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кырсык 29 мартта болгон. Маркум алган жаракатынан дароо жан берген. Ал эми дагы бир адам колунан жаракат алды. Алдын ала маалымат боюнча айдоочу катаал аба ырайынан улам автоунааны башкара албай калган. Учурда аскер прокуратурасы окуя боюнча кызматтык териштирүү жүргүзүп жатат. Борбор каладагы Чоң Чүй каналына бүгүн эртең менен Hyundai Solaris автоунаасы түшүп кетти. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Куткаруу кызматына күбөлөр саат 06:02 каналдын Алматы көчөсү менен кесилишкен жерине жеңил автоунаа түшүп кеткенин айтышкан. Атайын техниканын жардамы менен машина суудан тартып чыгарылды. Кырсыктан жабыркагандар жок. Унаа Кайгул милициясынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. 13 март күнү жасалган кылмышка шектүү катары мурда соттолгон 34 жана 18 жаштагы эки жаран кармалды. Чыгым $7000 деп бааланууда. Аламүдүн районундагы айылдардын биринде асфальт төшөөдө колдонулган тракторду уурдап кетишкен. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. 13 март күнү жасалган кылмышка шектүү катары мурда соттолгон 34 жана 18 жаштагы эки жаран кармалды. Чыгым $7000 деп бааланууда. Түлөр убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы Гапараитиев атындагы улуттук сүрөт өнөр музейинен баалуу буюмдарды уурдоого аракет кылган киши кармалганын кабарлады. Милиция кабарлагандай 28 мартка караган түнү музейдин коопсуздук коңгуроосу иштеп, күзөттөгү кызматкер бир кишинин имаратка кирип бара жатканын көргөн. Шектүүнү кармоо учурунда ал каршылык көрсөткөн. Ыкчам топ жетип келип шектүүнү 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирген. Кармалган адам 42 жаштагы чет өлкөлүк жаран экендиги аныкталган. Имараттын айланасындагы видео көзөмөл жулунганы белгилүү болду. Учурда тергөө жүрүп жатат. Милиция кармалган шектүү кайсы өлкөнүн жаран экенин жана эмне буюм уурдоого аракет кылганы боюнча маалымат берген жок. Бишкектеги Гапараитиев атындагы өнөр музейи Кыргызстандын эң башкы сүрөт казынасы. Ал 1935 жылы ачылып, учурда 18 миңдей эмгек сакталып турат. Акыркы жылдары аталган музейден эмгектер уурдалып, кылмыш иши козголгон. Кургагучук жуктурган аскерлердин саны 24кө жетти. Бул тууралуу 24 KG агенттигине өздүк булактар билдирген. Алар баары ооруканага жаткырылып дарыланууда. Эскерте кетсек, Бишкектеги куралдуу күчтөрдүн башкы штабына тиешелүү номер 97 632 аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокерлерден кургагучук аныкталган. Аскер прокуратурасы аталган аскер бөлүгүндө териштирүү жүргүзүүдө. Бизнесмен ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери мамлекетке келтирилген зыянды толтуруу үчүн 100 миллион сом которду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирди. Ишкер марттын башында кармалып УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Тергөө иштеринин жүрүшүндө ал мыйзамсыз ишкердик менен алектенип, жалпы суммасы 100 миллион сомдон ашуун кыймылсыз мүлккө ээ болуп, аны жакын туугандардын атына каттатканы аныкталган. 4 мартта Желил Атамбаев жана анын жактоочулары мен кызматташууга жана келтирилген зыянды бюджетке кайтарууга даяр экендиги жөнүндө өтүнүч келтиришкен. Натыйжада Атамбаев мамлекетке 50 миллион сом которуп камактан чыккан. УКМКдан билдиргендей, ишкер дагы 50 миллион сом которуп, жалпы жонунан 100 миллион сом берди жана келтирилген чыгымдын ордун толуктады. 1 апрелден баштап Бишкекте 6, 7, 8 жана 10 класстын окуучулары онлайн режимде билим алууну улантат. Бул тууралуу шаардык мэриянын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Элмира Иманалиева брифинг учурунда билдирди. Ал 9 марттан бери офлайн режимде 1 класстын 7 параллелдүү класстары окуп баштаганын эске салды. Ушул мезгилде коронавирус илдети 13 окуучу, 14 мугалимден аныкталды. Кийинки 2 жума бизге эпидемиялык кырдаалдын өнүгүшүн көрсөтөт жана мындан чечимдер кабыл алынат деп белгиледи Иманалиева. Вице-мэр Айжан Чыныбаева борбордогу эпидемиялык кырдаал начарлап жатканын кошумчалады.